Ассаламу алейкум. Турак жайга муктаж мекендештер. Келечек турак жай кооперативи буюрса өз жумушун 5-жыл үзгүлтүксүз улантууда. Ошон менен бирге турак жайга муктаж жарандарга турак жай алууга себепчи болуп келүүдө. Бүгүнкү күндө буюрса дагы кезеги келген жарандарыбыз бар. Ошолорго кезегиңиздер келди деп маалымдайбыз. Сүйүүчүлөрүн айтабыз, кубанычтарын тең бөлүшөбүз. Сиздер менен биргеликте. Анда эмесе кеттик. Буюрса биринчиси бисмиллах дегенде Нарматов Бектемир Сооронбаевич деген мүчөбүз кезекке турган. Ошол кишиге чалып, буюрса кезеги келгени жөнүндө маалымат айтабыз. Бул российский номер экен. Ассаламу алейкум. Нарматов Бектемир Сооронбаевич бекен? Байке, ассаламу алейкум. Келечек турак жай кооперативинен чалып атабыз. Атым Замир, төраганын орун басары болом. Ден соолугуңуз, иштериңиз жакшы, бала бакыра тынчпы? Байке, сизге биз жакшы кабар менен чалып атабыз. Буюрса келечек кооперативге очередке турган экенсиз, кезегиңиз келди. Рахмат сіздерге де рахмат. Кезегиңизди күтүп, сабыр кылып, кезекте турганыңызга сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бардыгы буйрубаган күнү дегендей, Кудай кааласа бүгүн буйруп насип кылып сизге биз да сүйүнүп атабыз, кезегиңиз келген тууралуу маалымат берип. Рахмат сіздерге де. Жактыбы кезегиңиз келгени? Ким келе жакпасын, жакшы болот. Да мүмкүн болсо үйүң болсун дейт. Буюрса сизге дагы мынакей кезегиңиз келди. Анан кай жактасыз байке? Өзү негизи кай жактан катталгансыз, ошолор боюнча кыскача айтып берип койсоңуз. Чтобы сизден кийинки турган, общий келечекте көргөн жарандарга маалымат катары, отчет катары дейбизби? Биз ошо Россияда болчубуз. Турганда да ошо Россиядан эле неметип эле катталганбыз. Россиядан туруп эле катталгансыздарбы? Бүгүнкү күндө деле Россиядасыз. Азыркы убакытта деле ошо бияктабыз. Жакшы болгон турбайбы? Россиядан туруп катталдыңыз, дагы деле Россиядасыз, келсеңиз эле үйүңүз бар. Жакшы. Бир жарандын немеси го. Тилеген тилеги го. Ар бир жаран бир эле ошо үйдү каалайт биринчиден. Негизи өзү кай жактан болосуздар, Бектемир байкеси? Биз Жалал Абад областынан, Алабука району. Жалал Абад областы, Алабука району Жапасалды деген айылдан экенсиздер, Жапасалды. Жакшы. Кезекти күтүп атканыңызда эч кандай бир ойлор болбоду? Эми өзүңүз билгендей, кооперативдер арасында анча-мынча жаман негативный немерси чыгып кетпедиби? Ошол учурда да кандай болдуңуз? Эми ошо кичине неметтик, анан сабыр кылып эле күтүп аттык. Сабыр кылууга себеп эмне болду? Очередь боюнча ошолтулмага жакты. Очередти өзүңүз көрүп турдуңуз онлайн? Ооба, көрүп турдук. Ушул очередте турганыңызда, очередиңизди карап турганда мүчүлүштөрдү байкай албадыңызбы? Кандай дегенде, очередти жылдырып ийип, аркага, алдыга? Жок, аларды байкаган жокмун. Тааныш билиш. Ошолога бизге жана болду да. Сизге сабыр кылууга себепчи болду. Орусча айтмакчы, мотивация. Жакшы. Мотивацияңыз жакшы экен, бирок ай сайын төлөмдөрдү аткарып турдуңузбу, Бектемир байке? Төлөмдөрдү башында неметтик, 6 айга төлөп, анан кичине неме кылып калган. Ошо төлөй турайлычы, анан биринчи неметип, бир ортодо барып байланышканыбызда майли төлөй турсаңыз деле болот, сиздин немеңиз деген. Эми буйрса барабыз, жакшы кабар айттыңар. Бир-эки күндө аракет кылып барып. Кудай кааласа. Аракет кылабыз биз да. Төлөмдөрдү төлөп. Эгер ошол өзүңүз айткандай төлөмдөр баардык мүчөлөрдө аткарылып турганда, сиз мындан дагы батыраак турак жайлуу болуп, азыркы күндө сүйүнчө эмес, канча калды кутулайын дедим эле деген сөздөргө айтмаксыз да. Бирок мына эч болбосо кеч болсун дейт. Кудайга шүгүр, Кудайдын улагы сүйүнсүн. Бала бакыраңыз менен Кудай кааласа өзүңүз үйүңүздүн ээси болосуз. Макул, сиз менен дагы байланышабыз. Суроолор болсо дагы берсеңиз болот,
Рахмат, Бегада. Мен жумушта болчумун азыр. Келинчегиңизге сүйүнүчтү айтып, кубаныч бөлүнүшүп коесуз. Макул, жай сизде. Андан кийинкиси Стамкулов Калыйнур Абдыманапович деген. Жоқ, номерде тура беріп жатқаныңызды тексеріңіз. Ассаламу алейкум. Стамкулов Калыйнур Абдыманапович бекен. Ден соолугуңуз жакшыбы, иштериңиз жакшыбы? Жақсы. Келечек турак-жай кооперативинен чалып атабыз, тууган. Сизге сүйүнчү кезегиңиз келди. Келечек турак-жай кооперативде кезекке турдуңуз беле? Тұрғанбыз. Анда кезегиңиз келди, тууган. Хорошо, бір айдың ішінде қарашты. Буйруса, сизге бүгүндөн баштап 1 ай уруксат берилет. Эмне себеп дегенде, 1 айдан кийин сизден кийинки жарандарга уруксат берилесин деген мааниде да. Убактыңыз болсо шаарда экенсиз, как раз бир убактыңыз болсо офиске келип кетсеңиз болот. Калыйнур, кезекке турган боюнча бир аз эскерип кетпейсизби? Кандай болуп туруп калдыңыз эле? Кезекке тургандан кийин кандай ойлор болду? Аны кененирээк айтып берсеңиз болот, башка жок. Азыр эле шашылышсызбы? Шашып. Макул, анда сизди куттуктайбыз дагы бир кезегиңиз келген менен, да? Үчүнчүсү Субанкулов Райымкул Алыкулович. Алло. Ассаламу алейкум. Субанкулов Райымкул Алыкуловичпи? Ден соолугуңуз жакшыбы, иштериңиз жакшыбы, бала бакыра тынчбы байкеси? Алхамдулилlah. Машаллах. Келечек турак-жай кооперативинен чалып атабыз сизге. Атым Замир, төраганын орун басары болом. Келечек турак-жай кооперативге кезекке турдуңуз беле байке? Буйруса сүйүнчү анда кезегиңиз келди. Машалла. Жакшы жаңылыкпы? Уйку сүрүп атасызбы, уктуп аттыңыз беле? Жок. Сүйүнүп, анча-мынчасы көз жаш кылып жүрчү да кезеге келгенде, сизде эч кандай эмоция байкалбайт го? Көптөн бүткөн келип тур да. Буйруса, бардык нерсе бар, буйруктан дейт го. Убакыты убакыт, мына буйруса кезеңиздер келди. Негизи кай жактан болосуңар? Жалал атамын аслында. Шаарда турам. Шаарда турасыңар, өзү жалал болсуңар, жакшы. Анан ай сайын төлөмдөрдү аткарып турдуңуз беле байкеси? Башында төлөгөм, кийин төлөй албагам. Эми төлөйбүз да каласа. Да каласа. Ошо башында төлөгөндө батыраак кезек жылчу өзүңүздөр билесиздер, кийин төлөбөй калган адамдар сиздей болуп көп болуп кетип кезек бир аз узара түштү да. Эгерде өзүңүз билгендей, баягы башында төлөгөндөй эле токтотпостон ар бир жара милдетин аткарып турса, сиз турак-жайга бүгүн сүйүнчү эмес, кутулайын дедим эле деген учурга келип калмаксыз белким да, кандай дейсиз? Эми төлөй албай калганда ортодогу ызычуулар себеп болуп калды го дейм, Ошондой болду. Бүгүнкү күндө кай жактасыз? Шаарда. Турак-жайды кайдан алабыз? Аксыданбы? Бишкектенби? Шаардан эле. Шаардан. Карап койгон турак-жайыңыз барбы? Шаарда. Жок, эми убакыт келсе карайбыз дегенчи да. Убакытты ондайын көрүп турасыз го, келип атканын кезеңизде. Ошол учурда эле мындай байкап көзгө басып койгон жериңиз жок беле? Кетип атканда 1-2 ай болсо керек деп ойлойм. Кезек баягы элден түшкөн акчага көз каранды да, көп акча түшүп калса сразу кезек келип калат. Анда жакшы байкеси. Кудай кааласа кезегиңиз келди. Дагы бир жолу сүйүнчү айтабыз. Ар бир жаранга сүйүнчү айтканга бизге насип кылсын, үйлүү болгон сиздерге насип кылсын. Буюрса, келинчегиңизге сүйүнчүн айтып, тууган урукка сүйүнчү айтып, турак-жай издей берсеңиз болот. Билесиз, 1 ай. Ага чейин суроолор болсо,
Офисибиз ачык, келип офистен келип маалыматтарды алып, турак жай алган, турак жайыңыздын алам деген турак жайыңыздын документтерин текшертип жумуштарыңызды аткара бериңиз. Сизге ийгилик болсун, өзүңүздүн көңүлүңүзгө жаккан, купулуңузга толгон жакшы турак жай алганга аракет жасаңыз. Рахмат. Рахмат сизге дагы кезек күткөнүңүзгө. Тынч болуңуз. Ушундай достор, Кудай кааласа, мынакей өзүңүздөр көргөндөй, кезеги келген жарандарга сүйүнүч айтып алдык. Бул менен эле чектелбедик. Биз азыр 3 жаранга сүйүнүч айткан болсок, биз буга чейин да сүйүнүч айтып калган кишилер жок эмес бар. Аны ар бир сүйүнүч айтканыбызды, ар бир эле деги эле эмне жумуш болгон болсо ошонун баардыгын интернет блогтарына чыгарып келебиз. Бүгүнкү күндө жалпысынан айтканда 15 жаранга сүйүнүч айтылды. 15 жаран катар номер боюнча, кая кезектегилер жакшы билесиздер. 15-де турган адамга чейин сүйүнүч айтылды. Бул деген сөз 15 адам үй издеп атат деген сөздү түшүндүрөт. Ушул учурдан пайдаланып, кезекте турган, турак жай алган адамдардын баардыгына ыраазычылык билдирип кетебиз келечек жамааты. Ошону менен бирге суранычыбыз бар. Кезеги келген жарандар батыраак турак жай алсаңыздар, батыраак издеп, өзүңүзгө жаккан үйдү аласыздар, албетте, бирок бир аз эртелеп койсоңуздар, себеп сизден кийинки турган жарандарга да биз сүйүнүч айтканга, эртерээк айтканга мүмкүнчүлүк болсун. Ошону менен бирге экинчи суранычыбыз, келечек кооперативде ушул турак жай алгандарга алабыз деген кезекте турган үмүткөр жарандардан да суранат элек. Ай сайын ар бириңиздердин өз милдетиңиздер бар, төлөп туручу суммалар демекчибиз да. Ошол суммаларды аткарып туруңуздар сураныч. Биз 10-15 адамга эле эмес, мындан дагы көп жарандарга сүйүнүч айтканга сиздер себепчи боло аласыздар. Биз жумушубузду токтотпойбуз, буюрса алдыга улаганга аракет кылабыз. Албетте сиздердин жардамыңыздар менен. Сиздерден кийинки, бул азыр 15 кишиден кийинки турган жарандарга да батыраак сүйүнүч айтуу бизге насип болсун, сиздерге турак жай болуш насип болсун. Саламатта болуңуздар. Ушул учурдан дагы турак жай алганга дагы катталат элек, кандай кылсак болот, кантип маалымат алсак болот деген жарандарга 703 0703 400 200 деген номерлерге кайрылыңыздар. Кайрылып ошол номерден маалымат алыңыздар. Андан сырткары, мен уккандан бир көргөн артык дейт. Келечек турак жай кооперативинин башкы кеңсеси Фурманова 10Б дарегинде жайгашкан, Бишкек шаарында. Ушул жака келип, жакшы маалымат алып, турак жай маселесин чечкенге жардам берели. Сиздер аракет кылыңыздар. Күтөбүз сиздерди.